Bir күндө 3 кырсык. Бүгүн Алы Токомбаев көчөсүндө жайгашкан жеке менчик мектеп жана протестанттардын чиркөөсүн өрт чалды. Анда аталган эки имарат керектен чыкты. Ошондой эле Каракол шаарындагы Макиш базары өрттөнгөнү кабарланууда. Бул кабарларды улай Дордой базарынын аймагындагы Алкан базарынын чатыры кулап түштү. 5 адам жабыркаган айтылууда. Акыркы кездери Бишкектеги ири имараттарда жана соода жайларда улам-улам өрт чыгып жатат. Ага техникалык коопсуздук эрежелери бузуу себеп болуп жатканы айтылууда. НТС каналында Кайчы пикир программасы. Менин аты жөнүм Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Эмесе студиянын бүгүнкү конокторун менен тааныштыра баштасам, Кыргыз Республикасынын экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын борбордук аппаратынын башкы инспектору Шараф Ачилдиев жана Курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы жетекчиси, Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген архитектору Ишенбай Кадырбеков. Мырзалар бүгүн бизде конокто. Эмесе бүгүнкү талкууну баштаардан мурдан бүгүнкү болгон 3 кырсыктан тартылып алынган тасма жана буга чейинки ошол өрт чалган жерлерден алынган тасмалар менен кыскача көрүп алсак видеону, анан кийин талкуу башталат. Шараф мырза, бүгүнкү болгон ошол түштүк магистралдагы жеке менчик мектеп, протестанттардын чиркөөсү жана Каракол шаарындагы базар өрттөндү. Ал арада Дордой базарынын имаратынын аймагында жайгашкан Алкан базарынын дагы чатыры кулап түштү. Ушулар боюнча маалымат берсеңиздер. Эмне болгон экен, кандай мындай азыр кесепеттери боюнча бир маалыматтар барбы алгачкы? Биринчиден айтканда, Дордойдо кулап кеткен конструкциясы боюнча айтканда, бул конструкция мамлекеттик инспекциясынын көзөмөлдөрүнөн өтпөйт. Бул жеңил конструкциядан болгон жеңил конструкция. Улан архитектурадан заключение алышып эле Дордойдун администрациясынын өздөрү эле салышат аны. Бирок буга карабай бизде мамлекеттик инспекция Бишкек шаары боюнча бир жума мурун 23-22 числолорундан эскертүү берген. Ошол директор, Алканов базарынын директору өзү алган, кол коюп алган эскертүү. Ошол эскертүүдө айтылган болчу. Ошол эме түшкөн кар эмелер эрип баштаган үчүн себебинде базарларыңарды жакшылап карагыла. Бир сыра эмеси түшкөн кар жактарларын тазалап карап тургула деп эскертүү бергенбиз биз жактан кеткен. Ал эми бүгүнкү өрт чалган ошол протестанттардын чиркөөсү, анын жанындагы жана жеке менчик мектеп, ошол 11 кабат имарат боюнча көзөмөл сиздерде да? Ооба, бул объект көзөмөлдө бизде. Өз убагында бул объект бүткөндөн кийин эмеге алынган, приемка в эксплуатацию деген болгон, бизден өткөн. Бирок бул болгон пожар болгон себеби бүгүнкү күндө анык эмес да, толугу анык эмес. Мүмкүн азыр пожарный лаборатория деген бар, АГПС города Бишкек. Ошолор азыр лабораториясынан жөнөтүп, эмесин билек да азыр эмнеден болгон. Предварительный айтканда даже эмети албай атат азыр. Эмне себепте болгон чыккан. Сиздер ошол демек кабыл алгансыздар, бардык эрежелер сакталган, жакшынакай курулуш нормалар сакталып курулган деп атасыз. Кабыл алган убагында любой объект, бул эле эмес, шаарда болгон объекттер экспертизадан өтөт, мамлекеттик экспертизадан өтөт. Ошол мамлекеттик экспертизадан заключение алышат. Заключение алганда ошол именно өткөн убагында учурунда уларда эмеси болот. ОПС деген бир бөлүм болот. Бул долбоордун бир бөлүмү, охранно-пожарная сигнализация. Ансыз жок, мамлекеттик экспертиза өзүнүн заключениясын бербейт.
Ошол эле учурда ошо курулуш салынганда имараттардын ортосу жок дегенде бир 10 метр аралыкта жайгашканышы керек экени айтылат. Бирок бүгүнкү өрт чалган мына эки имарат бири-бирине аябай жакын жанаша жайгашкандыктан мына биринде башталган өрт экинчисине өтүп, эки имараттан керектен чыкты да. Анан бул боюнча көп сын пикирлер айтылып атпайбы? Бул эки имарат мындай нормадан тыш салынган депчи. Бул эки имарат бири-бирине жакын болгон себеби экөөнүн да тең бири-бирине жакын болгон жагынан, стенасынан айнектери болгон эмес, болбойт булар. Ошол себепте болгон расстояние 6 метр кесилет да, дагы ошол сынып эмесине нормасына караштуу кесилет да, азаят да, азайыш керек негизи. Ошол себептен ошентип салган. Мына ушундай байма-бай ушундай кырсыктар каттап атат. Бул кырсык деп коебуз баягы кыргызча, бирок ошол эле учурда анын бул жөн жерден болбойт. Бул нормалар сакталбагандыктан ушундай окуялар болуп атат деген дагы пикирлер айтылып атпайбы? Сиз канчалык чындык бул? Кандай салыныш керек? Нормалар кандай болуш керек мындай? Сиз баягы эми архитектуралык нормалар сакталган ошол стандарттарды учуру деген ошо Советтер Союзу учурунда иштегенсиз бул тармакта, ошо баягы адис катары айтып берсеңиз. Эми тилекке каршы биз мамлекет өзүбүздүн нормаларды жокко чыгарып атабыз да. Чет өлкөдөн бир идеялар келип, алардын акчаларын беришип, бизнес СНИП деген нормаларды жокко чыгарып, регламент, технический регламенттерди чыгарып атат. Мына 4 күн мурун мен технический регламенттин негизинде градостроительство болгон норманы карап көрдүм, окуп институтка барып. Карап көрсөм, эми эчтекеси калбай калыптыр да, жөн эле сөз эле калган экен. Мындайча айтканда, бизнеске жол каалаганда урса болот. Мына эки үйдүн ортосундагы расстояние жөнүндө сөз болуп атат. Бул эки нерсе бар. Эгерде ошол жакта туруктуу жай болчу болсо, жилүү болчу болсо, ошо ар бир квартирада эң курда дегенде 2,5 сааттан кем эмес инсоляция деген түшүнүк бар. Ошону караш керек. Ошого жараша экөөнүн ортосундагы расстояние болот. Анан кийин пожарный безопасность деген бар, пожарный категориясына жараша болот. Бул айнек барбы, жокпу? Анан үчүнчү да категория бизде норма болчу, СССР убагында мен иштеп аткан нормада. Бул гражданская оборона жактан. Эгерде жер титирегенде, үй урап калганда, эвакуационный мүмкүнчүлүктөр кандай болот деп, ошого жараша дагы алардын ортосундагы расстояниялар чоң болот. Эми ырак кетпей эле мен өзүм жанында болуп аткан окуяны айтып коеюн. Токтогул менен Орозбековдун жанында Токтогул 7-де курулуш болуп атат. Кандай болуп атканы белгисиз. Муну Гостройго дагы жашаган элдер кат жазышты, ой жакын болуп атат. Терезенин баарын жаап койду, инсоляция жок. Күндү көрбөй калдык деп. Техника безопасности айтпай эле койлу. Ай жерден даже бир апалыкка түшүп кетип туруп, бир машинанын үстүнө түшүп калды. Аяктан сетканы караган киши жок. Анан кийин шаардык булардын инспекциясына тиги кайрылсам, ал айтат, биз эмес көзөмөл, республиканский уровень көзөмөл кылып атат дейт. Эми курулуш деген бул өтө татаал нерсе да. Бул өтө консервативный нерсе болуш керек дагы. Анан биз реформа жасайбыз курулушта деп отуруп, чындыгында катуу талкалап койдук да. Мына инспекцияны түзүп койдук. Инспекцияда эмне гана жок, пожарниктер да бар, энергетиканы да карашат, трудовой законодательствону да карашат, курулушун да карашат, жер кадастрын да карашат, эптеп баарын чогултуп кылып койду дагы. А негизи көзөмөл кыла турган, тиги курулушту көзөмөл кыла турган системаны жокко чыгарып коюшту. Мына жана сөздөн айтып атпады, бир жылга бир жолу текшерсе болот, жоксо мүмкүн 6 айда бир текшерсе болот деп. Курулушту күнүгө текшериш керек. Күнүгө текшериш керек. Мына көп кабаттуу болуп, канча кабаттуу үй болуп атканда акт скрытых работ деп коет да. Мына бетон коердун алдында эмне арматураларды коюшту, кандай сварка болду, ванный сварка болгон жокпу, ал текшерилдиби, арматура на растяжку деп. Бетондун качествосын текшерип, ошолордун баарын активировать этип, булардын кишилери, автордун кишилери анан кийин прорабты кол коюп туруп, ошондон кийин бетон куюлат. Бизде курулушта ошону карап аткан киши барбы? Мына мен жана айткан тиги курулуш болуп аткан жерде бирөө да жок. Булар көзөмөл кыла алабы? Республиканский уровеньге адамды. Алардын барганга да убак жок, булардын колунда бүт республика. А эмне үчүн өзүнүн Бишкектин инспекциясына бербейт? Түшүнүксүз да. Мына ошондуктан эгерде биз ошону карабай туруп бетон куюп койсо, кандай болду, сварка болду, эмне болду? Эгер 3-4 этажда ушундай брак кетсе, 9 этажга келгенде, жер титирегенде жөн эле кулап калат да.
Ал үйдө жүздөгөн адамдар жашайт, бала бакыра жашайт. Алардын келечегине, ошолордун өмүрүн ким сактап калат? Мамлекет өзүнө кепилдик алып атканда мамлекет ошонун баарын текшериш керек да. Биз алардын баарын жокко чыгарып атабыз. Айтор биз сейсмикалык райондо жашайбыз да. Айтор бул өтө чоң проблема болуп калды. Мындайча айтканда шаарда курулуш беспризорный болуп калды. Курулуш системасын биз талкалап атабыз. Эми градостроительный маселени айтпай эле коелу, үйдүн бирине жакын курулушун, стоянка барбы жокпу белгисиз. Мына канчалык участка болсо, ошонун участка кандай размер болсо, ошого здание куруп атат. Стоянка барбы жокпу? Эмне Нормалар сакталган жок. Кайдан? Мына дубалдын чекеси менен бир 70 сантиметр, 50 сантиметр менен курулуп кетип атат. Анан балкондорун чыгарып коет, башка бирөөнүн коросуна чыгарып коюшат. Мен фундаментим өзүмдүкүнө деп. Ошолордун баарын көзөмөлдө кыла турган мүмкүнчүлүгү барбы? Республиканский жок. Мына жана угуп калдым, силер 20 киши шаарда иштейт экен деп. Шаарда канча курулуш болуп атат? Бир системаны мына эмне үчүн Россия ураткан жок? Эмне үчүн Казакстан ураткан жок? Башка мамлекеттер ураткан жок? Курулуштун системасын эмне үчүн адам баласынын өмүрү жөнүндө сөз болуп атат. А бизде болсо оңой эле. Реформа деген экономикадагы реформа деген бул революция дегенге эле бара да. Жокко чыгарып атабыз системаны. Урушайын дейсиң, буларды критика кылайын дейсиң, буларга мүмкүнчүлүк да жок бербей атат. Ошону кээ бирде мен ойлойм, мамлекет ушу элибизди алдабай эле. Жөн эле инспекцияны жаап коюп эле. Болду, биз кепилдик боло албайбыз, бере албайбыз. Элибиз. Курулушту көзөмөлдүү кыла албайбыз. Келечегиңердин өмүрүңөрдү сактай албайбыз деп туруп айтып койсо, эң көргөндө адамдар билет эле. Биз баарыбыз ишенебиз да, ой, мамлекетибиз бар экен, карайт экен деп караган киши жок. Мына ошо Токтогул 106дагы адамдар кат жазышты. 20 күндөй болуп кетти. Гостройго жазды, буларга жазды. Жооп бере алышкан жок. Эмнени жооп берет? Жооп бере турганда сөз да жок. Унчукпай эле отурушат, унутуп калар дегендей. Мына ушундай конкреттүү фактыны айтып атам, ал акыбал кыйын. Азыр бизде кыскача тыныгуу бар экен, андан кийин талкууланат. Шарафов мырза, мына бир катар ошол курулуштагы эреже бузуулар боюнча мына сөз мисалдар да келтирилип атат. Бул жерден айтканда ошол сиздердин мекеме жөн гана мөөр басып, анан кол коюп берүүчү мекемеге айланып калдыбы, же чындап эле көзөмөлдөө механизмдер колуңуздарда барбы, рычаг барбы? Жок, байке айтып кеткендей, эрежелер бузулса, бизде инспекторлорубуз албетте реакция кылышат, жазышат, штрафтарды салышат, жөнүгө алып аны калтырып койбойт. Себеби алар калтырып койсо, эртең бүрсүнө бирдемсе болсо, ошол эле инспекторлор деле биринчи ошолордун суроо ошолордун эле болот. Кандай карадың, кандай көрдүң? Анан айтып кеткенде бул Ишенбайке туура айтты. Өзү ошол мурда ошол системада иштеген билет. Бул актылар түзгөндө, кандай арматура койгондо, строительство болгондо чындыгынан биягдан кичине бизди кесип коюшту, бизди чыгарып коюшту. Бүгүнкү күндө биз текшерип жөн эле бир объектти көрдүк, өзүбүз барып текшере албайбыз аны. Албетте мыйзам негизинде биз биринчи Министерство экономики деген Министерство экономдон эме алышыбыз, предписание алышыбыз керек, рухсат алышыбыз керек алардан. Алардан рухсат алганча алар уже 1-2 этаж коюп коюшат, коюп салышат. Бетон арматурасы эмес, бетонду коюп салышат. Биз барып текшерген учурунда уже рухсатны мыйзам эмесинде да рухсатын алып коюшат, уже бүт документтерин эле да тактап коюшат. Демек, учурдагы курулуштарга көзөмөл толугу менен көзөмөл жок. Жок, толугу менен айтсак дагы бул туура эмес болот. Ар бир инспектор өз башы менен жооп берет да. Ошол үчүн жөн эле кол коюп бербейт. Карайт, албетте документтер, кагаздарын бүт баарын чогултуп, бүт баарын, бирок кагаз түрүндө, көп жумуш кагаз түрүндө болуп калат да. Кагаз түрүндө ошо уруксат берип, мына мөөр басып, кол коюп берип, ошол сыяктуу иштерди аткарып, мындай иш жүзүндө барып токтотуп койгон, мисалы, мыйзамсыз курулуштарды токтотуп койгон, же болбосо аларды кайра буздурган учурлар болобу, мисалы, мыйзамсыз? Болот, албетте. Аны кайра акыры эле тил жактан бул жактан телефон чалуу болуп, анан кийин легалдаштырып бересиз. Телефон чалуусуз деген бизде кандай, биз культурный обществодо жашайбыз. Телефон чалуу деген эртең бүрсүнө бизге жардам бербейт да. Ар бир инспектор өзү жооп берет. Ошол үчүн мыйзамсыз курулуш башталганда учурунда биз каттарды жазып баштайбыз, архитектурага эле жазабыз, ошол кандай эмеси документтер, кандай документтери бар. Анан водоканал, север электр, светтер, сууларын өчүрүп баштайбыз.
Анан ошол убагында сотко өткөрөбүз. Соттон анан соттон чечим кабыл алынат. Сот бул 3 инстанцияны эске алганда жылдап жүрүп калышыңар мүмкүн беле? Жылда бирок стройканы биз токтоткону аракет кылабыз. Ушундай айтып аткан көзөмөл курулуштун мындай маңызын чыгарууга мындай жетиштүү болобу? Кызык да, вот Госстрой архитектурага, градостроительствого жоопкерчилиги көзөмөлгөнгө жоопкерчилигин алып коюп туруп, буларга берип койгон. Кызык да ошо нерсе. Ошол эле кезде курулушка уруксатты берет алар архитекторлор. Көзөмөлдү башка мекеме жасайт. Булар караш керек. Эми булардын жобосун карап көрсөңөр, кадимки жазып турат. Архитектурно-градостроительный нормалардын так аткарылышына көзөмөл кылат деген булардын милдети бар. Жана мен айткан токтобул 107-н эле айтып коеюнчу, конкретный эле фактын. Мына канча участок болсо, ошол жерге 10 кабаттуу офис куруп атат. Стоянка жок. Норма боюнча стоянка болуш керек. Канча квадратный метр офис болчу болсо, ошо квадратный метрине жараса мынчалык машина болуш керек деген стоянка болуш керек. Эми токтобулда машина батпай атканын көрүп турат. Булар көрүштү, стоянка жок экен. Жээгинде жанагы велосипед өтө турган жол бар да, ошол жерде. Албөкөнбаевдин да айтпайлы болот. Аны булар көрүштү, көрүп турат. Нормасы келбей аткан. Жок, жана трансформатор постанцияны батыра албай коюшту, дубал менен үйүнө. Аны да көрүп турушат. Анан бирөө басып келеби? Мен жана бир кызык нерсеге айтып атам да, ушул объектти эмнегедир көзөмөлгө республиканский орган алып алыптыр. Бишкектик эмес. Эмне себептен? Таанышылбы? Же коррупционный схема барбы? Булардын иши эмес да, булардын негизи бүт республика боюнча технический инспекторлордун жумуштарынын иштешине көзөмөл кылып, туура өткөрүп атабы, ошолордун мындайча саясатын өткөрүш керек да. Жок, булар колуна алып алган. Тилер билбейт, бул билбейт. Мына муну айтып аткандан кийин архитектура жок, биз эмес, булар көзөмөл кылат дейт. Ошол эле кезде ошолор өзлөрү архитектор болуп туруп, экспертиза Госстройдун колунда. Туура баары жакшы деп экспертизасы решение берип атат. Эмне үчүн? Аякта да схема. То есть Госстрой архитектураны чийип атканда, карап атканда экспертиза өткөргөн, баары жакшы дейт. Жакшыбы жаманбы, булар көзөмөл кылыш керек законго, булар көзөмөл кылбайт. Акырында бүгүн бир кызык турмуш болуп калды. Генеральный прокуратура булардын иши менен архитектурадан чыкпайт. Алар иштеп калышты да. Же булар иштей албайт, тиги иштей албайт. Талкалашты, талкаланды. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул элди алдабай, өзүн алдабай өкмөт. Же жокко чыгаш керек бул эки органды. Койгула, кепилдик ала албайбыз деп. Же бул ушундай жобого жазып, ушундай милдет койгондон кийин ошого жараша шарт түзүп бериш керек. Эми кантип булар бир жылда бир жолу барам десе, ага чейин 5-6 этажын куруп койсо, жанагы инспектор бул камикадзе да. Кол коюп жоопко эртең урап калса жоопко тарат. Ал көргөн жок, эмне бетон курулган. Эмне арматура? Кытайдын арматурасы бар, ошо качествосу бар. Же жерден Кыргызстанда да арматура жасап, же ошону салып койдубу? Сваркасы кандай болду? Мен бир нерсени айтып коеюн, өз учурунда мен город проекттин директору болуп атканда Молодая гвардияда 9 этажды там курган, Ширин деген алдында магазин. 5 этаж куруп коюптур. 3-чү этаждын акт вскрытых работ жасабай коюшпур. Авторский надзор келтирип, мен кол койгон эмесмин, 5 этаж куруп коюшту дейт. 2 этажды уратышты. 2 этажды кадимкидей акт скрытый работа болбогон үчүн авторский надзор деген өзүнчө бар болчу, проект институт биз кол койгон жокпуз дегенде. Ушунчалык мамиле кылчу. А биз эмнени куруп атабыз? Эртең эмне болот? Мына азыр 18 этажды Киевский көчөдө 24 этажды да куруп калды. Өз учурунда Турцияда жер титирегенде мен барып калдым Эрзинжанда. 3 мүнөттүн ичинде 6000 адам өлүп калды. Ооз ачып аткан экен, жер титирегенде. Болгону кийин адистерди алып барсам, жанагы нормасы алардыкы башка экен. Хамут деп коет, хамуттардын расстояниясы 25 сантиметр, биздики 15 сантиметрдин кемеси болуш керек. Алардыкы 25. Килейге момда арматуралар бычак менен кескенде болду. 6000 киши. 7 жылдан кийин Измирден 35 000 киши каза тапты. Алар мына кыйын курулушчу Турция дегенден ошондой болот. Кудай салгап бизде мындай жер титирөө болбой атат. А болуп калсачы эмне болот? Эмне куруп атканын билбейбиз. Адамдар жашайт. Алардын келечеги эмне болот, аны билбейбиз. Нормаларды жокко чыгарып атабыз. Жолобо кылып атабыз.
жогорку кеңештин айтып атат, силер бизнесмендерге тиги жолто болуп атасыңар, курганга жардам бербей кайра келтирип тосуп атасыңар деп. А булар эмне тоскон жок? Булар келечегин ойлоп атат, ошол жакта жашаган адамдардын өмүрү сактап калсын деп ойлоп атат. А булардын колун кармап туруп отуруп, анан сураганда мындай сурайбыз, а мүмкүнчүлүгүмүз кесип койдук. Эмне үчүн дейт? А чет өлкөдө ушундай, Грузияда ушундай экен. Чет өлкөдө СНИП норма деген жок экен деп. А турмуш көрсөтүүдө да ошо СНИП норма менен жашап келген курулган зданиялар кандай жер титирөөлөрдүн баардыгын көтөрүп чыкты СССР убагында. А биз Бишкекте мен бүгүн навскидку айтсам бир 60-70% курулуштун туруштук бере аларына көзүм жетпейт. Шараф мырза, мына сиздердин борбордук аппаратта канча адам иштейт? Жок, берип коеюн азыр. Кадыр байке айткан бир эме. Сине бул себеби мен билбейт экенмин, бирок аны аныктайм албетте. Токтогул 107 деп айттыңыз. Бул бизде объекттер бөлүнөт республиканского значения и объекты регионального значения деп коет. Бул эч коррупционный схема жок бул жакта. Бул жакта 95-токтом бар бизде. Ошол 95-токтомдо объекттер категориясына жараша бөлүнгөн. Ошондо 4 категория бар. 9 этаждан өйдө бул объект республиканского значения деп коюлат. Аларга кирет ошол 10 кабаттуу, 18-20 кабаттуу үйлөр, анан ГЭСтер, ТЭЦтер бүт баары ошолор жакка кирет. Бул жакта ошол Эми карачы. Канча киши иштейсиңер силерде? Бизде 11, 14 Ошол республиканын аймагындагы бардык имараттарга колу жетеби ошол? Жетет. Мүмкүнчүлүгү жетеби? 15 киши, 11 киши. Азыр демек Кыргызстандын аймагындагы курулуп аткан курулуштардын бардыгы ойдогудай эреже менен сакталып атат, сиздер бардыгын көзөмөлдөп атасыздар. Бардык нормалар сакталып атат деп ишенсек болобу? Биз жумушубузду аткарып атабыз. Жок, эрежелер сакталып атат деп ишенсек болобу? Ишенсеңер болот. Бардык нормалар сакталган, эртең бардык баягы кандай андайдан Кудай жүзүн аргызын, бирок кырсыктардын баарын көтөрөт, өзүнүн деңгээлинде нормалар сакталат деп. Маңдайны мен адисага айтып атам конкретный фактын. Көзөмөл өзүңөр алып турсуңар. Ошону мен аныктайм. Ал үчүн ушундай болуп атат. Эми мына ошо 11 кишинин начальниги бар, заместитель начальниги бар. Вот. Андан кийин тиги мүмкүн архитектура жагын караган бир кишиси бар. Бишкекте эле канча курулуш болот көп кабаттуу үйдө. Азыр болсо, эгерде мындайча айтканда бир айда 1-2 этажды көтөрүп кетип атышат монолит менен. Ошонун баарын ар бир жанагы вскрытие работанын ошонун качествосын карап, хотя бы ошолордун лабораторный исследованиянын результатын карай турганга булардын чарасы жетпейт. Ошондо Жок. Бул жактан биз карап атабыз. Биз албетте бир объектти караганда 1 этаж куйлабы, 2 этаж куйлабы, биз албетте госстройдун астында лаборатория бар. Аны билесиз өзүңүз. Ошол лаборатория заключениялар чыгарат, качествосун чыгарат, использование материалдары ошол бүт баарын көрсөтөт. 11 киши. Ошол жетет атабыз. Кудай шүкүр жетет атабыз. Бирок аз киши болуп атат. Кандай маселе бар эми? Бардык нормалар сакталып атса, мына бүгүнкү эле мисалды ала турган болсок, ошол эки имарат бири-бирине аябай жакын курулган, бул норма бузулган деп бир катар адистер айтты да. Айтканда бул жакта дагы унутпаш керек, человеческий фактор деген бар. Ар бир салынып калган тамды биз кайра барып текшеребиз. Анын ичинде элдер эмне коюшат, плиткасын включать этишеби, газ баллонду коюшабы, аны биз билбейбиз. Бизге ал эми эки сөз менен айтсаңыз, мында бизде убакыт бүтүп калды. Ошол өрт өчүрүүчү унаалардагы кире албай аткан бир катар имараттар бар. Өрт болгондо кире албай калган учурлар дагы катталган буга чейин. Ошол буларга да көзөмөл жүргүзөсүңөрбү? Жүргүзөбүз. Ал кандайча курулуп калган? Эмнеге бузулбайт алар? Болгону бизден колубуздан келгени ошону жетишкен бүт баарын карап атабыз. Бирок азбыз, кишилерибиз аз бизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалынын түз эфиринде Кайчеп пикир программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз конокторубуз менен курулуштагы башаламандыктар, өрт коопсуздугун талкууга алдык. Бүгүнкү берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын башкы инспектору Шарап Ачылдиев жана ошондой эле Курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы жетекчиси, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген архитектору Ишенбай Кадырбеков мырзалар катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.